Кудайдын ыйык жери делген Мекке шаарында дагы отуруп алып, жалган айткан адамдан эмне жакшылык күтсө болот? Жерлердин эң ыйык жери болгон Мекке шаарында турабыз. Пайгамбарыбыздын төрөлгөн шаарында турабыз. Куран түшкөн жерде турабыз. Элдик дарыгермин деген Замир Акжолбекович, ишкер Билим Майнаев экөө Мекке шаарында отуруп алып, видео интервью тартып жарыялашты. Анда Замир Акжолбекович айтып атат: "Мен фармацевтика боюнча окуп, билим алгам, дипломум бар" деп атат. Фармацевтке тапшырдым, медколледжге. Ал жерде окудум. Сиз өзү фармацевтсиз? Фармацевт. Анын эч кандай диплому жок. Биз барганда көрсөтө алган жок андай дипломун. Интервьюда жөн эле менин дипломум бар деп атат. Андан кийин фармацевт бүтөрү менен эле кайра фельдшерге тапшырдым. Анткени дары дармектерди билдим, чөптөрдү билдим, үйрөндүм, Кудайга шүгүр. Бирок ошону назначение кылган образование керек. Тамырды кармап эле мындай муну чөптү чежиң деп эле баягы кыргызча эле ошол фельдшер болдум. Фельдшерлик диплом бар. Фельдшер болуп окудум. 3 жыл 6 ай окудум ада. Жогорку билим алгандай сүйлөп атат да. Ал бул Кара Балтадагы бир жеке менчик медколледжге барып, ошол жерден фельдшерликти алыптыр. Былтыр февраль айында колуна тийиптир ал диплому дагы. Анан айтып атпайбы, мен фармацевтиканы окуп үйрөндүм дарыларды, эми ушул адамдарды дарылоо, аларга дары жазуу, мындай айыктыруу боюнча билимим болуш үчүн мен фельдшерликти окудум деп. Фельдшер эч качан адамды дарылабайт. Ал биринчи медициналык жардамды көрсөтөт, тагыраак айтканда. Биринчи медициналык жардамды көрсөтүп, андан ары ошол жогорку билимдүү дарыгерге алып келип берет. Мына мындай бейтап экен деп, анан ошол жогорку билимдүү бейтап дарыгер гана дарылайт. Ушул жерден дагы жалган айтып атпайбы?